Андан кейін бұл здание Давран Сабировқа отырған. Ал жер среда газ болған. Илгери өкмөттүн зданиясы болған. Өз билемдик менен ар кандай кылып тосуп алышкан экен. Жанар Акаев, сизге айтып коеюн. Сизге жакшы пара берди. Биз жалапкада публичный дом айланган. Жалпак тил менен айтканда жанагы резинкаларын алып деле балдары боозуна салып үйлөп жүрөт. Өзбекстандан кыздарды алып келип иштетип атышат мына өзбектер. Машинасына ишин кылып кетип атышат. Бул эмне деген? Пожар болот, каяктан машина келет? Эртең педофилдер пайда болот. Бул мэр болуп келбеш керек эле. Значит, Сабировдон да калып атат. Эркек болсо мына сөзүнө турсачы. Жанар Акаев, мына бул бүтпөгөн ишти бүтүрүп берсинчи. Мына жаккачы чынын айтып коеюн, прокуратура, милиция, акбура, тергөөчүнүн баардыгы келип, мына Шуриктин гостиницасына келип жатып эс алып кетишет. Снос деп жазгансыңар? Что, жей турган тамагыңарды жеп алгансыңар. По-любому силер да камаласыңар. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор. Биз бүгүн Ош шаарындабыз. Ош шаарында Масалиева 18А деген домдун жашоочулары бизди чакырган болчу. Бул жерге биздин көйгөйүбүз дагы бир жогору жакка жеткирип берчи деп. Эми булардын көйгөйү кандай, эмне, мындай бир кыскача укканымда, ушул жерде Давран Сабиров деген мурунку жогорку кеңештин депутаты ушул жерде ачык турган жерлерди сатып алган экен. Анан ошону кантип сатып алган? Анан бул жер дагы мурун мамлекеттин жери болгон экен деп атышат. Жанагы Горгаздын жери болгон деп атышат. Анан ортолор азыркы учурда бардыгы тосулуп, жабылып, мурдуп бүткөндөй болуп, мурдуп бүткөн адамдай болуп, азыркы учурда бардыгын тосуп алып турган учур экен. Бирок снос деп жазып кеткен. Снос деп жазып кеткенден кийин бул жер снос боло турган экен эле. Анан эмне үчүн болбой атат? Ушул тууралуу азыр бизди чакырган биздин жарандарга мындай бир микрофон суналы. Алар өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып берсин, биз менен болуңуздар, жүрүңүздөр. Ушул жолубузду, өзүбүздүн үйүбүзгө кире турган жолду ачып бериңиздерчи деп жалдырап суранып жүрөбүз да. Анан ал жак ачылса, анан бул жерде биздин максатыбыз детская площадка кылып, парковка кылып, анан кийин отуруп эс алуучу жай кылып, өзүбүздүн корообузду тазалап алайлы дедик эле. Азыр эч нерсе кыла албай атабыз. Себеби биз эмеге мэрияга кайрылып 50% жардам берет экен. Бул жака домдун алдын жасаганганча асфальт басып берет экен, детская площадка кылып берет экен, но 50% жардам берет экен. Ошону келип проектисин чыздырайлы десек, смета чызып бергиле десек, ал дагы решеткалардын айынан алар чыza алышпайт экен. Потому что аларга точно эме керек экен, границаларчы. А бул жерде граница жок болгон үчүн, ар ким өз билемдик менен тосуп алуу, ар нерсе курган үчүн эме мэрия дагы чечкиле андан жардам берели деп атат да. Эми мындайча айтканда, сиздер өзүңүздөрдүн мыйзамдуу жериңиздерге ээ боло албай атасыздар. Ээ боло албай атабыз. Бул биринчи маселебиз. Экинчи маселебиз, бул жерде бизде бир подъезд толук түрдө гостиница менен иштетилет да. Бул жерде биз жашоочу болгон үчүн көрөбүз да, бизге суточный экени билинип турат да. Көзүбүз менен көрүп турабыз. Күн түн ар кандай ызычуулар болот. Бул жакта эжелер видеого тарткан убактар бар, ызылдап, аябай милиция келген убактар. Күндүзү деле өтө албайсың, жанынан кыйкырып көрүп, ар кандай үндөр чыгат, балдарыбызды эшикке чыгарып ойното албайбыз. Целый подъезд гостиница да. Ошондо канча жолу кайрылдык. Биз кайрылганыбызда бул патент төлөп атат, налог төлөп атат, а санэпидстанцияга жооп береби, ушундай домдун арасында ушундай гостиница болгонго жооп береби, жаш балдардын психологиясына кандай таасир этет, ошол нерселерди эч кандай ойлонбой атышат да. Албайбыз, эч нерсе кыла албайбыз. Ал гостиница кимге караштуу экенин билбейсизби? Шухрат деген акеге, бирок фамилиясын эмесин билбейм. Ал жөнүндө бул жакта маалымат келген. Шухрат деген ал эмне иш кылат экен ал? Билбейм, ушу гостиницаны эле иштетет го дейм. Мен көрүп калам акени. Ошол жердин ээси экен да, демек, ошондой окшойт. Анан анын жанына дагы үй куруп алган, аны дагы тоскоол болот. Ал дагы мына күрөң здание, көрсөңүздөр болот. Андан кийин арка бар. Арка не положено экен. Арканы бул кайсыл убакта гана салынат, аны дагы кодексте да эмеде да жазылган экен. Домго жабыштырып салганга эч кандай мүмкүн эмес экен да. А булар домго улап турган, наркы 14-дом менен 16-домго экөөнү улап туруп салгандагы арканын ортосунан полный эме кеткен. Баягы жаракка кеткен. Анан биз аны кайрылып өргөнбүз, качан ушуну карайсыңар, арка бул жерде болбош керек экен дегенибизде, ал жерде көрсө тоже гостиница экен да. Үстү? Арканын үстү полный гостиница экен. Ал дагы бул жакка карайт экен, мына биз эмеге Жеңишбек Шырмаматовичке эме жазганыбызда, ал жактан жооп берип атышат. Булар мыйзамдуу түрдө бизге налог төлөйт. Ушундай деп, эми канча налог төлөгөнүн билбейбиз, чындыгындачы.
ушул нерселер бизде көйгөй болуп атат да. Эч жакка үнүбүз жетпей койду. Канча жылдан бери чуркайбыз, айтып атам го, 3 мэр алмашты ужечи. Келишет, жана сностогу балдар келет, эми эле баштайт бул бузуу иштерин, анан бирөө чалат. Чалганда эле токтотушат да. И все, кетишет. Унчукпай эле кетип калышат. Анан биз кайра бара беребиз, андан кийин бизди жаман көрүшөт да. Биз дагы эми иштеген адамдарбыз да. Убактыбыз болбойт, эме болбойт. Ушул жерде жашап аткандан кийин эшик алдыбызды тазалап алып жашайлы, өзүбүздүн эшигибиз менен үйүбүзгө кирип чыгайлы дейбиз, бирөөнүн эшигин сагалабайчы. Бирок кандай болбой атат. Канча чогулдук, бүгүн деле иште болуп эжелер келе албай калыштыр. Аябай көп адам чогулабыз, кайрылабыз, кол коебуз. Эч ким укпайт үнүбүздү. Сиз ушул эфир аркылуу ушу мэрге жана президентке кайрылсаңыз болот да. Урматтуу биздин мэр, президентибиз, сиздерден суранабыз, ушул мыйзамсыз гана, биз башка нерсе талап кылбай атабыз. Бизге ушул мыйзамсыз гана курулуштарды алып, өзүбүздүн жолубузду ачып берсеңиздер деп. Биз дагы ушул жерге келип жашаардын алдында, ушул жерде жашаганда кеңири кирип чыгайлы деп. Эми общественный жер болгондон кийин ушундай экен да, мындай бардыгы тегиз болсун, таза болсун дейт экенсиң, эшик алдың жаркырап турса дейт экенсиң. Антпей эле бардык жакты тосуп алып, мыйзамсыз курулуштардын айынан биз өзүбүздүн үйүбүзгө өзүбүз кирип чыга албай атабыз. Жер үй болгондо да билинбейт экен эле. Эми общественный жер болгондон кийин айласыз экен да, ошого сураныч, мыйзамсыз гана курулуштарды алып берсеңиздер. Мен Райымбекова Кадича, ушу Занабидиновада 82-жылдан бери жашайм. Азыр Райымбеков көчөсү болуп калган. Анан кийин бул здание Давран Сабировго отурган. Ал же Средаз газ болгон. Илгери өкмөттүн зданиясы болгон. Старый городдагы бүт бардыгы ушуга караштуу. Анан кандан кийин азыр жетсат кылып иштешип атат. Илгери общежитие болду, немелердин, индустардын. Азыр эми Давран Сабиров 2010 качып кетти, ошо боюнча жок, көрүнбөйт. Жогорку кеңештин депутаты дейт, ошол да эми? Ооба, жогорку кеңештин депутаты болгон кийин Хулкар Паша деп аялы дагы депутаттыкка койгон, өтпөдү билбейм. Аялы да депутаттыкка койгон, өзү да депутаттыкка коюп. Ушу жерде детсаттын ордунда чоң ачык жер бар эле. Биз Масалиевага жөн эле ошол жерден жөө чыгып кетет элек. Азыр эми обход менен наркы Ошман мындай наркы больницасы дагы ушуларга караштуу. Райхан деп, старый город. Ошо жерге чейин полностью ушулар ээлеп алган. Кандай бир адам ошончо жерди ээлеп алыш керек. Садыр Нуркожоевич, сизден сураныч, ушуну жамбашыбызды ачып берсеңиз, чоң жол эле мурда ачык эле. Снос дегендер болсо снос алынбай, ананда кызыл менен жазылып турат снос деп. Ушуну кичине карап көзөмөлдөп берсеңиз, силерден өтө сураныч. Мен атым Айтурган. Мен ушул жердин келинимин. 20 жылдан бери. 5 балам бар. Бирок бул жер эң каралбаган дом болуп калды. Көрүнбөгөн мамлекеттин көзүнө. Биз кече Токтарбаев келгенде мэр болуп, биз сүйүнгөнбүз, жашообуз өнүгүп атат, өзгөрүү биздин жакта да пайда болот депчи. Биз аябай күттүк ниет менен. Бирок кетти, пешенесиген кетти, ордуна жаңы жаш мэр келди. Биз ойлодук, анын ишин улантып кетет мэр ушул Жанар Акаев деп ойлодук. Перспективный, молодой, көзү алысты көрөт деп ойлодук да. Бирок бул көрүп атабыз, биздин Токтарбаев мэрибиздин кылган, жасап койгон иштерин открытие кылып эле артистке окшоп жүрөт. Чын. Эми чын. Жанар Акаев, сизге айтып коеюн. Сиз кайсы закон менен мына жерди аштырып айтасыз? Или Сабировдон коркосузбу? Сиз или ушунчалык сизге жакшы пара берди? Биз кыргыздар ушундай ойлойбуз. Биздин сөзүбүз жетпейт кандайын силерге. Бизди күндө эртең завтрак менен тойгозуп атсаңар. Анан кийин мындай карасак, өзбек туугандарыбыз бу жерде өнүгүп атат. Мен нацист эмесмин, бөлүнгөн жокмун. Бирок мындай карасам, жерде гостиница бир домду алып койгон. Биздин жаш балдарыбыз аябай көп бул домдо. Бирок жерде мына жалпак тил менен айтканда жанагы резинкаларын алып деле балдар боозуна салып үйлөп жүрөт. Биякта пакистанецтер толуп кеткен, бизнеске айланган, өздөрүнүн кичинекей мафия, квартальный комитет келет, бизди такыр карабайт.
ошолордун чайын алат, пакеттерин көтөрүп чыгып кетет үйлөрүнө кирип. Бул эмне деген нерсе шумдук? Тилиң атышат экен, ичиң атышат экен, чындап. Анан эмне жерде снос деп 10 жол жазылып кетти. Сабировдун зданиясычы. Бирок ушуга келгенде такалып калып атат го. Бир гаражын алып жетип кетип атышат, портерин алып кеп. Бир гаражын, огородун бир бузуп кетишет дагы, булардыкын бизди алдап көзүбүздү, эшиктерин жуулуп кетишет. Окшоштуруп свартеп эшиктерин. Кайра эртеси тагып алып атат. Бизди көзүнө илишпейт. Булар местный болуп бүткөн. Эмнеге, значит, бул жерде акча эле чечет деп биз ошентип эле түшүнөбүз да. Башка эмне чечет? Тууган болбосо, жет атасын тааныш болбосо. Мисалы, биз бакырып калып, бизге законду өтө күчөрткөн булар. Даже бир темир кое албайбыз аерге. Темирин ал дейт, штраф деп жазып кетет. Булар күндө түрлүү Өзбекстандан кыздарды алып келип иштетип атышат. Мисалы, Нерде гостиницасы бош эмес болсо анын машинасына ишин кылып кетип атышат. Бул эмне деген? Эртең педофилдер пайда болот, биз балдарыбыздын коопсуздугун ойлойбуз да. Пожар болот, каяктан машина келет? Каяк ачык? Где видите открытый вот зона? Жок. Скорый кече бияктын 4-этажда кемпир өлдү. Милициялар скорый аны болсо көтөрүп чыгышты. Ким жооп берет анан кийин Жанар Акай отуруп алып, баягы болбогон беспонтой мындай айтканда ырчыларды, баягы рэперлерди помещениясына алып кирип, подарка берип, бул эмне деген нерсе? Бул артист бул мэр болуп келбеш керек эле. Биздин көйгөйүбүз чечпегенден кийин еще бир интервьюсун көрдүм, мага президентим зарплатаман тышкары өзү чай пул ыргытып турат, взятка алба деп. Эмне деген сөз бул? Значит, бул президентке алып атабы, бекер тамак аш болбойт дейт. Значит, Сабировдон да алып атат. Биз ошентип ойлоп атабыз. Мына Сабировдон алды, ал 2013-жылы согушта өзбек-кыргыз урушунда качып кеткен Сабиров жанагы. Анан кийин бир заброшенка болуп калып калган, эч ким иштелген эмес, мусорго айланган бир. Анан бир кыргыз эже келип, суточный гостиница пакистанецтерге общага кылып берди. Анан кийин жанагы кийин баласы келди, Шерзат Сабиров келип, бир садик кылды. Садик кандай болот? Кайсы закон менен ким уруксат берди? Если эркек болсо, мына сөзүнө турсачы, Токторбаевдин ишин бүтүрбөй эле Жанар Акаев мына бул бүтпөгөн ишти бүтүрүп берсинчи. Канча жерде жителдер турат ыйлап. Чын, олунан келсе, эмесинде креслосунда отуруп алып, бир жомокторду айтып, өзүн бир башкача сезип көргөзөт. Мен көрүп элекмин, Токторбаевка мен пата берем ушул адамга, жашы уулу 12 эсе. Бирок таң атпай туруп, биздин ишибиздин баары биз үчүн кылды го шаарды. Чын. Жанар Акаев жок го, кана. Где сейчас ходит? Даяр ишти бүтүрүп, открытиясын кылып коюп, концерт берип коюп жүрөт. Вот, андай кетсин. Эркек болсо, биздин асыбызга келип, по факту коюп берсин. Мына жерде мен разрешение берген жокмун. Токторбаев кандай снос десе, ошондой кетет деп, биздин асыбызга чыгып жооп берсин, бекинбей. Анан мынаяктан незаконный садик курулган. Мен кече квартальный комитетке барсам, ал айтты, бу жердин разрешениясы жок, кызыл китеби да жок. Бизге налог төлөп турат деп. Бизге акча түшүп атат. Тут чом проблема деп айттым, мап немесе. В смысле, проблема есть. Жители мы налоги тоже платим. Биздин шотубуз менен булар жашап атышабы? Биз их обеспечиваем. Чындап, ушунун айынан мы будем бунтовать. Мен 5 балам бар, бу жерде жалапкана мындай айтканда. Чын. Публичный дом биягы индустардын бизнеси биякта бүт бар айланасы. Балабызды кийин наркы подъезд сүзүрүп кетет деп коркобуз. Чындап, биякта адам өлүп атат, суу аттап атат. Мына домдор патриот кыргыздарыбызга подъезд жасап берген, ремонт кылып, пакистанецтерге сүйлөй албайт, потому что акча чечип коет экен. Акча. Ана мына жаккачы чын айтып коеюн, прокуратура, милиция, акбура, тергөөчүнүн баардыгы келип, мына Шуриктин гостиницасына келип жатып эс алып кетишет. Ошончу эч нерсе кыла алышпайт. Шурик эч нерсе эч ким тие албайт. Забор коюп алган, ана жерге пульт менен ачылат. Биз кире албайбыз, пультту сатып алабыз 1500 сомдон. 1800 сомдон. Анан номерин жазып койгон администраторунун. То есть биздин общий дом жалапкана публичный дом айланган. Это по факту ошондой эле. Ошо. Анан кийин кандай акысы бар? Бул ким? Башка жактан берсин. Ушу мына мейманканасына. Бул жер обычный квартал, обычный жительдердики. Жанар Акаев келсин бизге. Болбосо биз мэрияга барабыз. Мына кайра Токторбаевди будем требовать вернуть.
Потому что биздин эмебиз ошо менен эле канып аткан. Биз шүгүр кылып, биздин оюбуздагыдай болуп аткан бардыгы. Азыр мына Жанар Акаев көрбөй элемни? Вообще мэр барбы, жокпу, дайынсыз. Каякта жүрөт мына кече биздин рэперлерди принимать этти, обычный житель биз барсак киргизбейт. Обычный биз барсак, анан кече артисттарды принимать этти го, подаркаларын берип аларды. Обидно же. Раз бизге иштейм деп келди, иштеш керек. Налогду, сууну, светти көтөрүп атабыз, биз төлөп атабызбы, унчукпай. Значит, биздин да көйгөйүбүздү чечип бериш керек, булар акысы бар. Биз иностранец эмеспиз, чет өлкөдөн келген. Биз ушер төрөлүп жайгашкан адамдарбыз. Биз биз квартирант да эмеспиз, бул биздин үйүбүз го. Анан мына жер ачык болчу, илгери вообще жабык эмес болчу. Анан сот уже 3 жолу жазылды. 3 жол эмес, 10 жол жазылды. Кайра болсо жаап алышты. Эмне деген шербенде бул? Анан кийин бул жак вообще жол, трасса ачык. Анан именно акча менен бүткөн нерсе да бул. Мойнуна алыш керек мэрия. Что жей турган тамаңарды жеп алгансыңар. По-любому силер да камаласыңар. Жей турганын кускандагы бар да аш болбойт. Ошон үчүн биз ушунчалык каргып атабызбы силерди? Жанар Акаев бизге кел, нер чечип берип кой. Ойбой. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Рахмат. Мынаке. Мына ошол жерлер жөн эле жатат да, мына жөн эле жатат. Бул эмнеге? Бул эч бир пайдасы тийбейт. Ушул жердин мапын эмне кылып отурасыңар? Мынаны алдырып, нары бери тазалап алдым, сонун кылып койсоңор, өзүңөр жолуңар, өзүңөр мындай бир буубастан мындай бир кеңири жашагылачы. Мынаны карагыла мына. Мына ошол курулуштардын бардыгын алдырыш керек. Эми бунусу аз келгенсип келатсаң эле мынакей мынандай бир магазиндер турат. Мына ушул магазиндер неге турат эми? Неге турат? Алыш керек да булардычы. Ушундан баштап мына караңыздар эми. Мынандайынан баштап мынау аз жөн эле мындай бир элдин акысы да бул. Элдин акысынан эле мындай бир кирип алышкан. Эми кайсы жылдары, бир жылдары балким бир кызыл китеп алышы мүмкүн. Бирок мынтип өтө эле мындай бир жашоонун тарлата өргөн жакшы эмес да. Мисалы мындайдан келгенде мына окшогондорду мына баардыгын иретке келтирип, ошол жерден баштап ошо машина койгон мына домдун түбүнө өздөрүнө ылайык кылып жакшы машина кылып алышыптыр. Мындай машина койгоч кылып алышыптыр, бирок ушул дагы мындай караганда эми туура эмес да. Жүрүңүздөр эми бул жакты көрсөтөйүн. Алейкум ассалам. Эми мына жерди караңыздар. Бул жер Ош шаарынын так ортосу, центри бул жер. Центринин мына акыбалын карагыла. Урматтуу Жанар Акаев. Жанагы жергиликтүү бийликтерди, мына өзүңүздүн кол астыңыздагыларды башына камчы менен салып иштетсеңиз болот мынакей. Акыбалдар көрдүңүздөр да, жуңгүл болуп кеткен бул жакчы. Бул жерге бирөөнү алып келип таштап койсоң эч ким таппайт да. Мынакей. Эми ошогон нерселерди ачып мына караңыздар. Мынау жерлерди караңыздар. Мына бир адам кесе, бир адам зоргоп атат. Экинчи адам туруп турат да, азыр келатсаң, азыр мен келатам, азыр мына балдар туруп турат да, туруп туруш керек. Мен анан өтүп кетишим керек. Андан кийин бул балдар анан өтүш керек. Туурабы? Мына жер тар да, туурабы? Кеңири кылып, мындай бир өтө турган кылып койсо, кандай дейсиңер? Нону алыш керек, акчаны нону алыш керек. Мынаны, Нону наркыны алыш керек. Карай, мына аркаңда ушунча жаш бала келди, эми туруп калышты. Мына карасаң, пробка болобу? Мынакей. Эми урматтуу Жанар Акаев, мына сизге иш. Анан мынаны астын караңыздар. Мына окшогон решеткаларды алдырыш керек. Мына окшогондорду алдырып, мына домдун астын бир кеңири кылып, сонун кылып бир мындай бир иретке келтириңиздер эми. Эми мынаны караңыздар. Мына жер эми жаш балдардын ойной турган аянтчасы экен. Мына жерлер. Эми жаш балдар ойной турган аянтчанын акыбалын карагыла. Эми мышык ыйлайт. Ушул болобу ушундай. Эми нар жакка өтөлү. Нар жактагылар болсо мындай бир ушул жашоочулар, ушуну курган жашоочулар өзүңөр деле мындай бир кичине болсо да бир уяласыңарбы мындай. Бирөөнүн акысына китип кетпедикпи, элдин акысына китип кетпедикпи деп. Мына окшогондорду мына ошондор качан аласыңар? Булардын баары мыналарды алдырбасаңар, мына жерлер эч качан кеңейбейт. Мынакей, мына окшогон мында кошумча нерселердин баардыгын алышыңыздар керек.
урматтуу мэрия, силерге жумуш эч качан мындай бир кайдыгер карабаңыздар. Алейкум ассалам. Иштер жакшыбы? Сүйлөшөбүз, съемкада. Эми мынантип кадимкидей бир үйлөрдү салып, мындай бир күндөрдү кечирип атышат. Я. Ооба. Болду. Хорошо. Мынакей. Ушуларды албайсыңарбы, тазалабайсыңарбы? Мына окшогондорду тазалабайсыңарбы мынакей? Парковка кылып кадимкидей эле тосуп алган. Тазалагыла бул жерде, мына жерге отуруштар жасагыла, жашна кылып койгула. Анан мына жактарды караңыздар мына. Бул жактар болсо өзүнчө эле бир жөнгүл эле жана айткандай. Мына караңыздар, мына жерге алып келеткенде таштандыларды мынтип таштап коюшат экен. Ушул жердин эле жашоочулары. Мына. Эми ошондон нары карап, ошо жерге чейин гараж бар экен. Ошо ичкериге чейин. Мынанын баарын алса, бул дем алып калат, аба жүрүп сонун болуп салкын болуп калат. Ош шаардын так ортосу. Мынтип вараталарды коюп алыштыр. Анан мына окшогондорду алышыбыз керек. Мына окшогон не дейт? Аурамет дейт. Мына окшогондорду алышыбыз керек, мындай кошумчалардычы. Анан мына жерди көрдүңүздөрбү? Мына кошумча мына. Мына кошумча дом неменин эле артына кошумча кылып бул дагы салып алган. Эми ошолорго кошумча мына арка. Эми кыскасы Ош шаарынын ичинде ушуга окшогон жанагындай кошумча болгон курулуштар толуп турат. Ушуну тазалабайсыңарбы, ушуну албайсыңарбы? Сен ал, мен ал, анан менин бөлөм, менин жээним, ол менин группалашым, анан менин кошунам, же болбосо менин бир будам деген сөздөрдү жыйыштыргыла дагычы. Ушуга окшогондун баарын тазалагыла. Эми ушул жерде мындай бир жашоочулардын дагы айтып ыйлаганчалык дагы мындай бир нерсеси бар. Мынакей. Мына ошондордун бардыгын алыш керек да. Кошумча курулуш дейт мунучу. Эч кимге бир пайдасы жок да бул жерчи. Эч болсо элге пайдасы болсунчу. Эмне анчалык эле. Өзү негизи мына бул сиздер көрүп аткан 5 кабаттуу үй да. Ушунун жанына такап, мынакей. Керек болсо мындай бир жылчык калтырган эмес да. Бир мышык өтө албайт, мышык. Чычкан дагы өтө албайт мына жерденчи. Ушунчалык жабышкан да. Ушу 1 сантиметр болсо дагы алып алайын депчи. Мына жер өзү туура эмес де, мына жер ачык болуш керек. Бул жерден пожарный ход, мындай жанагы скорый деген нерселер келиш керек. Кириш керек. Эми мынантип снос деп жазгансыңар. Кана эми ушунун результаты кана. Кылып койгулачы мындай элди какшатпайчы. Ачып койгулачы мына жерди мындай бир кеңири эс алсын. Ушул жердин жашоочулары дагы. Ушул жердин жашоочуларына дагы аба керек. Абаны бууп койгонсуңар. Болду эми жетишет эми ошондорду иштерди кылгыла эми. Бул карапайым калктын тили тешилгиче арызданып атышат. Мына жаш балдар каяка ойнойт эми? Каяка ойнойт? Мына караңыздар эми ойной турган площадкалары жок. Ойбой, бар жогун тосуп алыптыр да буларчы. Ассаламу алейкум. Менин аты жөнүм Шерзат Сабиров. Ушул объекттин жетекчиси болом. Ушул жердин, Анан бул жерде мурун ушул жерде эмне ишкана болгон? Бул жерди биз 93-жылы ошо купля-продажа менен сатып алганбыз. Бул мурун 93 бизден мурда бул банк өзү үчүн здание куруп аткан болгон. Жок, өзү негизи бул жер эмне ишкана болгон? Биз ушул объектти гостиница кылып иштеткенбиз. Бу жакта биздин офисибиз болгон, үстүрү гостиница болгон. Түшүнүп атам. Мурун бул жер сиздерге чейин кандай мамлекеттик ишкана болгон? Жок, мамлекеттик ишкана эч качан болгон эмес. Приватизация жөнүндө сөз деле жок. Бул жерди жанагы сизге аныкты киргизип коеюн ошо жерге. Гор газ. Мындай, менин ишканамдын аты Кыргыз газ сервис.
Бул ишкана 93-жыл Кырросгазсервис болуп курулган. Россия менен бирге өнөктөшүү ишкана болгон да, жеке ОСО. Анан бул биз Россия менен баягы ажырагандан кийин Кыргызгазсервис деп атап койгонбуз. Бул биздин ОСО, өзүбүздүн жеке ОСОбуз да бул. Бул жер мамлекеттики эмес болгон эмес, эч качан болгон, бир күндө болгон эмес. Приватизация жөнүндө сөз жок. Анан бул жерде биздин үстүдө эмне чоң Кыргызгазсервис деген жазуу болчу. Ошон бир экөө көрүп калып, бул Кыргызгаздын жери болгон деп келишкен адамдар. Ал жөнүндө арыз болгон, үстүбүздөн арыз жазышкан, иликтөө болгон, бар жок тагыкен чыгып, эмелер чыккан. Анан бул жерде мисалы ошону бир тактап коелу, эч качан өкмөттүкү болгон эмес. Бул ошо 93-жылы неме кылганбыз. Мына здание жарым курулуу акыбалда болгон. Мына азыр сиз көрүп турган бузулган жерлер курулуу акыбалда болгон. Тиги жактын биз курганбыз. Мен жагын. Мына арка жактагы мына зданиялар биз өзүбүз курганбыз. Булар недостроенный 3-чү этаж, 2-чи, 1-чи этаж деген акыбалда болгон. Биз ошол акыбалды 93-жылы биз сатып алганбыз да. Анан сиздин атаңыз жогорку кеңештин депутаты болгон экен, Ооба. Канча чакырым болгон. Легендарныйдан баштап, 4 жыл подряд болгон. Бул жер демек сиздин айтууңуз боюнча сиздин андай бир өзүңүздөрдүн жеке менчик, эч кандай мамлекеттин жери болгон эмес атасыз да? Анан өзү негизи генплан боюнча жол бар беле, жок беле ушул жерде, ортодо? Жок, болгон эмес. Болгон эмес. Мындай да, азыр көпкө деле барбай, узакка да кетпей эле 10 жыл деле карасак болот. Биздики өзү 93-жылы генплан болгон, аны мен сизге азыр электрон түрдө документтерин берем, кандай утверждение болгон. Бул жердин зданияларды мынергече курулуш керек болгон өзү. Утверждение генпланы бар. Анан кызыл китепти дагы берем. Бул нерсе мындай болуп атат да, 2007-жылгабы же 5пи мен адашышым мүмкүн датасынан. Ога чейин кызыл китеп деген маселе болбогон го бизде. Көк китеп болгон. Ошол, по-моему, адашпасам Бакиев келген убакта бир реформа болуп туруп, ошо кызыл китеп деген бир түшүнүк кирген. Ошого чейин, одан кийин биз кызыл китеп кылганбыз, одан кийин кызыл китеп болгон. Ога чейин зеленый китеп болгон бул жер. Ошо 93-жыл кайсы Экобанкпы мен билбейм, биз ал кезде жаш элек, ошо банктан сатып алынган бул жер. Анан мына сиз көрүп турган жер азыр курулуш болуп атат, фундамент кылып атат деген жерде силер билесиңер, көргөнсүңөр, жок билбейм, эме болсо да интернеттен тапсак болот. Бул жерде мурда да лестница эле болгон, башка эчтеке болгон эмес. Тиричилик кыла турган эчтеке болгон эмес. Бул жерде болгону 6-7 дарак болгон, гүл болгон, лестница болгон. Анан ошо Токтормат убактында келишип, аягында эме кылып турбайбы, бүт бар жер снос болуп атканда келишип туруп, эч кандай бир кагазды азыр күнгөчө да бере элек бир кагаз бербей кетип бузуп кетишти. Бузуп кетишти, анан 1,5 жыл жатты ошол жер. Мына 1,5 жылдан бери жатты. Азыр бул жерде мен кылып аткан ишим эмне эле? Ушу жатышты, мен айттым, мына мэрияга да айттым, эл чыкты, элге да түшүндүрдүм, мына Байкенин өзүнө да түшүндүрдүм. Мен курайын дедим. Ушу тротуарды курайын дедим, азырленен кылайын дедим, жакпаса дагы алып салгыла дедим. Башка сөз жок дедим. Мен тиричилик бир нерсе курбайм бул жерге дедим. Сиз жана кызыл китебиңизди көрсөк болобу? Обязательно. Каяка киребиз? Азыр мен сизге эме кылам, оригинал алып чыгат, чалып айтып айтып берсеңиз, ошону көрөлүчү. Бул жер генплан боюнча кайсы сиздер кызыл китепти кайсы жылы алыптасыздар? 2007. Ошо кызыл китеп мезгили башталганда алынып атат да. 2007-жылы. Ога чейин эме болду. Бирок сиздер жана курулуштун мейли айтып ала беричи. Сиздер ошондо макул, бул эми сиз айткандай өзүңүздүн жеке менчик жериңиз экен. Эч кандай мамлекеттик болгон эмес экен. Эми ошондо дагы кандай болгондо дагы азыр мен сизден мындай бир сурадым. Генплан боюнча бул жагынан жол бар беле, бул жактары ачык беле, сквозной беле депчи. Анан ал жерде андай болгон эмес. Мен сизге айтам, 2016-жылы биз баягы 2010 окуядан кийин калганда бул жерде көчө полный иштебей жаткан. Ошо 2016-жылы мен келип туруп, мына нарк көчөгө өтө албайт элек, страшный болчу да. Ошондо биз мына объектти тазалаш үчүн мына жердеги эките флитаны өзүм жылдырып, балдар менен ачып туруп кирип ушу тазалап жүргөнбүз. Анан карасам, баягы саар, кыштын күнүндө саарда мектеп окуучулары караңгыда кетет экен да. Ошол кезде мен өзүм ачып, баягы мектеп окуучулары өтүп турсун деген мааниде ачып койгон болчумун. 2000 кайсы? 16. Ал болгону 4 айбы, 3 айбы ачык турду. Ал деле эшик жол болуп эмес, мындай забор болуп, бешик болупчу. Болгону 3 ай, 4 ай ачык турду. Башка бул жерде эч качан жол болгон да эмес. Мындай бир жолу да болгон эмес да. Мисалы биз кийин документ кылып жабып алган болсок деле да. Жеке менчик эч нерсесин сурабай атабыз да. Биз акенин үйүн сурабай атабыз, биз акенин жерин сурабай атабыз. Биз болгону өзүбүздүн ушу
100дөн ашык квартира болсо 100дөн ашык квартиранын ар бир үйүндө 2ден адам жашаса 200-300 адамдын кирип чыккан мамлекет берген жолун гана сурап атабыз. Башка эч нерсени сурабай атабыз. Ошондо туура түшүнсөңүздөр, бул жер сиздер дагы бир нерсеге майн берсеңиздер, бул жакта разметка чиет го жанагы жолдун чийимдеринде, ошол жерде машина кире турган жол бар да, ушунун тушунда. Элестетиң, эми жол жок болсо аны койбойт эле да чоң главный дорогагачы. Масалиева көчөсүндө ошол бар. Азыр болсом жаңы чийим менен ал чийилбей билбейм, мурдагысында бар болчу. Эми элестетиң, ушул жол болсо ушунча адамдын акысына кирбей ачып беришиңизди суранабыз. Аллахтын алдына барганда да ушунча адамдын кыйналганын ар бир нерсесине жооп бересиз да. Мисалы үчүн эми Кудай сактасын, чындыгында пожарный келе турган болсо, мына экинчи подъездеги ортоңку квартиралардын бирисине да кире албайт. Биздикине го болуп туруп, айниктери берки бетте карап турат. Ал калган айниктердин баардыгын аркы бетте карап турат да. Ал жакка каяктан кирет? Ошону ойлошуңуз керек. Жол эле ачып берип коюң, и все. Биз сиздин жеке менчик эч нерсеңизди талашкан жокпуз, бизнесиңизди талашкан жокпуз. Мына магазинди ал деген жерибиз жок, мону буз деген жерибиз жок. Аке, эч нерсеңерди талашкан жокпуз. Бизге только жолду ачып берип койгула, пожалуйста, болду. Токторбаев келгенде дагы бул жерди бир сыйра неме кылганы, текшергиле депчи, өкмөткө өтсүн дегенде эле немеде турат, интернетте турат. Лично мен келген эмесмин бул жергечи, бирок ошолорду уктум. Азында Кудайга шүгүр, чорныйлардан деле уже коркпой калдык. Убагында чорныйлардан коркконбуз да, үйгө чейин кирген. Мен неме кылып үйгө кирип, мына жөн жүргүндө ошо бала мен өзүн лично коркутуп кеткен. Ооба, ал бала жок азыр. Мен арызданганмын. Сенин колунда иштеп жүргөн. Ооба, сенин видео камераларың ачсак элечи, жөн эле көрөбүз. Сенин камераларың, ой бала ушул жерде иштеп жүргөн. Сенин колуңда. Ооба, сенин колуңда иштеген бала да, конечно, жооп бериш керек. Ооба да. Ооба да, сен жөнөткөнсүң да ошонун баардыгын укам. Сен мени тоготпойчу. Неме дегенсиң? Да пошла ты, сен алия түшүнөсүң, тупая дегенсиң. Баланын аты ким, билесизби? Ким эле аты? Азиз. Азиз деген кара тоо. Эмне ал Азиз деген кайсы жактан? Иштеп жүргөн бизде. Азыр көлгө кетип калды. Азиз деген кайсы жактан болот өзүнө? Оштан болот. Канча жылкы болот? 87-жылкы болот. Ушул жерде директор болуп иштеп жүргөн. Эми директор номери бар, телефон номери. Бар, номери. Мага бере аласыз, берип койсоңуз. Аренда немелерди Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз бул жерде Шерзат мырза өзүнүн кызылды ушул жердеги турган кызыл документин алып чыкты. Азыр биз бул жердеги 2008-жылы берилген экен. Анан бул жердеги жанагы чийилген өзүнүн картасы бар экен. Мына жерде жер участогунун планы дейт, земельный участок дейт. Мынакей көрүңүздөр. Так. Сиздин немеңиз жалпы аянтыңыз 4-7-165 экен, а? Эми 47,5 ооба. Бир 50 сотикке жакын жер экен эми, а? Ошол эми Генплан. Бул утвержденный эмеден генплан. Азыр мына сөз болуп аткан лестница мына бузук жер мына жер. Бул утвержденный генплан. Азыр мына жерде баягы тосуп алдым деп атышат го. Мына ошол жер болгон. Бул генплан. Мына дуалчы. Дуал мына жер окшойт, а? Мына жер экен. Мына наркы дом, көргөн болсоңуз, мына бул дом. Даже бул жерде мындай да, даже мына жерде көрсөңүз домдун энеси да сантиметрга чейин өлчөлгөн бул жерде. Ооба, мына жердеги сантиметрлерге чейин. Дегеним ол жерде биз даже ушул жерде адамдар айтат, неге жарым метр, 40 сантиметр кылып койгонсуң, түрлөп койсоң болбойт, жок деп туруп ушинтип жапканмын да, нерем ошондой турат. Эми бизде баягындай мыйзамсыз эмебиз жок просто. Ушуну мага таштап койсоңуз. Таштайм сизге азыр бардыгын мындан да мындан таштайм. Экөөтүн таштайм. Деген экен да. Пожарный да киргенге Кайсы долбор? Эми буюрса бул боюнча дагы биз сөзсүз жанагы немелерге архитектураларга дагы барып суроолор беребиз. Анан бирок бул жерде архитектуралардын да жанагындай жооптору бар экен. Жок, бул жерлер эч кандай немеге караштуу эмес депчи, эжелерге бериптир. Архитектуранын госрегистрдин жана немелери жоолору турат да. Анан ошого булар ошого айтып атат. Менде да жооптор бар. Мен азыр адвокатымга айтайын, архитектурадан что мындай снос болбош керек деген, мэриядан мына снос жок деген менде да жооптор бар. Мисалы, мына ушунча иш болуп атат, мына азыр деле сностор болуп атат. Эми мен аны билбейм мен. Ошол снос болуп атса деле бул ишкана да, осо да.
азыр биз ошодо бул нерсени кайра курабыз десек бир акча коротушубуз керек болот мыйзамдуу кылыш үчүн аны биз отчетун беришибиз керек болот да. Ошол үчүн мисалы бизге бир кагаз болсо бул снос болду деп туруп кагаз берип койсо биз ошо тиркеп коебуз. Ошол кагазды ала албай жүрөм. Барсам Алар бербейт. Мага берди кагаз. Эгер сноста тиешеси жок деген кагаз берип койду. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, азыр мындай болуп атат да. Биздин госструктуранын кызматкерлеринин мындай бир шалакылыгы да булчу. Же бунукун туура десин, же карапайым элдикин туура десин да. Азыр бул өзү өзү менен айтып атат. Мисалы мен барып сносту бүтүрдүм, же болбосо сноско деген мен ушул жерди буза турган бир мындай бир документтерди бергиле десе, алар бербей атат экен. Анан бул жердин жарандары барып арызданып барса, бул жер силерге караштуу. Бул жер бардыгы мыйзамсыз деп алар да жооп берип атат. Ошондо госструктура сиздер мындай бир элдин башын айландырбастан мындай токотер жерин мындай бир айтпайсыздарбы? Мынантем элдер ызылдап атат. Элдер айтса айтпаса бул жерде азыр мурду бүткөн адамдай болду. Мына жерден аба өтпөйт экен. Мен кече ошол жерде турдум. Бир шамал жок да. Бүгүн мына Шерзат мырза менен сүйлөшүп интервью алайын деп келдик. Азыр өзүңүздөр көргөндөй мына кызыл китептерим бар деди. Барын көрдүңүздөр. Эми буюрса бул боюнча биз архитектурага дагы баралы. Анан ошол жерде кимдики мыйзамдуу, кимдики мыйзамсыз экенин алдыда сиздерге иликтеп чагылдырып көрсөтүп беребиз. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул жердеги жарандар жанагы мейманкана боюнча сөз болгон. Анан ушул жерде мейманкананын ээси Шухрат акеди чакырдык, чыкты. Азыр эми Шухрат аке өзүңүздү көрүүчүлөргө тааныштырып, анан бул гостиница кандай гостиница, анан кандай максатта колдонулат дегендей ошол боюнча айтып берсеңиз. Ошо. Биз ачканыбызга bunga 20 yil bo'ldi, 21 yil bo'ldi ochganimga. Qaysi жылдары? 2005-yilda ochganman. 2005mi? 2005-yilda ochganman, nima qilib? 5. 2005-yilda. Ochib shu ishni yurgizayotamiz, nima qilib, полный dokumentalniy qilib, полный dokumentlarimizni talqalab, полный nima qilib, полный kommersiy nimalarga, suvga, gazga, svetga, nimalarga hamma kommersiy asnoda aqcha to'lanadi. Кошуналар сиз жөнүндө аябай мындай бир наразычылыгы аябай каттуу да. Себеп сиз бул жерде мейманканада макул ал документиңиз бар экен, мамлекетке салык төлөйт экенсиз. Анда маселе жок. Бирок мейманкана эмес, жөнөкөй эле мейманкана эмес. Бул жер мындай бир проституция, мындай бир Өзбекстандан алып чыгып келип, анан жана ошондой эле бул жерге келген клиенттерди мындай бир кыздар менен алып кирип, анан анча-мынча ушул жерде айнек ачып турганда бизге улат дейт. Bizde olanlığa kızlarda анан бул жерде бай өзүңүз көрсөңүз керек, баягы кыз айтып атат, дагы бир кыз айтып атат, мен балдарым жанагы резинкаларды жүрөт деп. Bizde har күнү берилет, mana bular qo'shnimizdan bular nima qilib ko'radi, har kuni ertalabda kelib, полный har kuni уборка bo'ladi. Har kuni ertamanda уборка bo'lib, har kuni butun qaralib, har kuni ошондой nima bo'ladi. Негизи бул жерде жанагы жаш балдардын психологиясына аябай катуу таасир берип атат деп, анан андай нерсени сиз азыркы учурда жаптыңызбы, токтоттуңузбу ошондой иштерди? Жашоочулары айтып атат да, жаш кыздардан бери көрүп тур да, бул жерде баягы жыңалач качып чыгып дейт, чейшаптары менен качып чыккандан баягы жаш кыздар көрүп калып апасына кирип айтышыптыр депчи. Анан ошентип айтышыптыр да. Чейшаптар masalan har bir klientdan keyin bizni yuviladi, nima qiladi bu Азыр жок, ошондой нерселер токтодубу дейм, азыр. Ундай нарса bo'lgan emas menda. Анда жашоочулар айтып nimalarga borib kelgan, unday narsa bo'lgan emas. Umuman bo'lgan emas menda. Анда жашоочулар сиздер жалган айтып атыптыр да анда. Unday narsa bo'lgan emas. Кандай болот онда? Ошондо мындай бир болгонбу ошондой нерселер? Kelib, agar to'polon bo'lib yo bir nima bo'lib, anaqa bo'lganda, ооба илгери болгон Шухрат. oldin bo'lgan. To'g'ri, mana Jamilaxon damkomligi paytida илгери болгон. Бирокчу мен азыр деле дамкоммун. Азыр деле сиз азыр илгери дегенде канча жыл мурун болгон ошол? Канча жыл мурун? Bundan 10 yil bo'ldimi? 10 yildi. 10 yil oldu. 10 yil oldu. 10 жыл алдын эмес, 3-4 жыл алдын эле болот эле. Андай 10 жыл алдын болгон эмес. Сиз өзү 3-4 жыл. Сиз канча жылдан бери 2005тен бери гостиницада иштетем дедиңиз, а? 2005тен бери иштетем дедиңиз, а? Эми мына жерде кыздар чуркаганда деле жүргөнбүз го Шухратка.
жалаңач кыздар Жок, туурабы? кыздар азыр Ооба, нарса ондой жок. жок. Ооба, мен Мен дагы бара сиз азыр, жок. ооба, мен башка жакка азыр неме көчүп жашап атам, 2 жыл болду. Бирок биякта жительдер бардыгы арызданып атат. Куту ошол эле акыбал дагы эле болуп атат. Азыркы учурда деле. Азыркы учурда болуп атат. Кечеге келин деле сүйлөдү го. Сиз мына сизге карайбы? Да. Булар да сизге карайбы? Жок. Менге манча подъезд карайт. Ушуга сиздин документиңиз барбы мынага? Да. Хаммасы Кызыл китеп. Да, кызыл китеп. Өзү домдо норма боюнча мындай неменин алсына курулганга уруксат бериле экен, мыйзам боюнча. Бул низам боюнча мана кошчумуз курган, нема кылган. Бу Жок, домдун астына дагы кошумча кылып үй салганга мыйзам жооп бере экен деген. Низам боюнча курганман мен. Сизде кызыл китеп барбы ушул Кызыл жердин? китап нумалар хаммасын алып барып текшерип, Токтарбаев даврында келип текшерип, Токтарбаев даврында. Уруксат бергенби? Рухсат берип, өздөрү көрүп, өздөрү нема кылган да буну. Снос деген жазылып коюшкан. Токтарбаев маалында снос жазылган. Жок, сунос жазып алгандан кийин текшергенден кийин Жок, азыр мына жерде снос деп жазылган. Мына карасаңыз, мына. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Азыр мына жерде, мына жерде азыр снос деген жазылып турат. Биз документларыбызды алып биз olib chiqqanmiz biz. Эме Токтурбаев кеткенден кийин эме краска алып койдуңар да. Men sizni hozir siz aytgandek nima qilib birgalashib ertaga Документально бар да. Документально bu 2000 aşı Жок, ошо азыр. so'ngdan kelgan bular meni chaqirgan arkitekturaga. Arkitekturaga meni Архитектура кызматкерлери ким деген? O'sha yerda начальникке kirganman, munitsipalniy nimalari yetakchilari chaqirgan. Кайсы жылы? Bu o'sha o'tgan 25-yil bo'lar ekan ish. Былтыр эле экен да. Былтыр nima qilib chaqirib shunaqa snos deb nima qilgan, men dokumentlarni olib chiqib ko'rsatib, nima qilib polniy nima qilganman. Анда олар неге снос деп жазып кетишти анда? Bular u ko'rmay turib yozgan. Oldin buni. Ko'rmay turib o'zlari yozib ketgan. Өзү негизи нормада Men siz bilan mana masalan mana shu yerdagi odamlar bilan 2-3 odam bilan birgalashib masalan ertaga arkitekturaga chiqamiz. Dokumentlarni olib men chiqaman, ko'rsataman. O'sha сизге мак не деп берген документте? Мына жерде эме деп берген, незаконный деп берген. Мыйзамсыз курган басып алган, ооба. Буларга да бизге берген. болсо мен o'sha dokumentlarni olib birgalashib Бизге да берген. Мыйзамсыз деп снос деп полный жазып берген, потому что ошол документи жок экенин бизге кагаз түрүндө берген. Sizga qog'ozini bergan. Sizga masalan uni ko'rmay turib berishga haqqi yo'q-da. To'g'rimi? Arxitektura, munitsipalniy. Ооба, негизи сиздин документиңиз көрбөй. Necha yo'li chiqib, necha yo'li nima qilganini men o'sha yerda ko'rdim munitsipalniy nimada. Necha yo'li ko'rdim, shunaqa nimalar bo'yicha nima qilib chiqib, bu yoqda nima qilib anaqa Сурат экен, мындай да, мен түшүнүп атам. Мурунку бийликтегилердин убагында бизде боло берет деген заман болгон. Угуп турсаңыз, мен сүйлөп коеюн. Анан бул жерде азыр бул жерге пожарный проход деген болуш керек да өзү негизичи. Азыр пожарный кирсе кандай кирип айланып чыгат мындайдан. Сиздин мына жерлериңиз мындай тоскоолдук болуп налга окшогондоруна. Оно жерге дагы снос деп жазган экен. Мыналарга дагы снос деп жазган экен. Анан эми ушунча пожарный ход кirish uchun mana masalan bu yerda nima? Mana 18-domda narigi tomonda o'zining nimalari bor. Yo'li bor. O'sha 18-domda. Bu yerda masalan endi biz orqani o'sha snos boshlangan paytda nima qilib orqani pожарный xodga ochinglar deganda ochib, nima qilib butun nimalar mashalar nima qilgan. Mana bular o'zi xabardor bo'ladi, biladi. Ачкан жоксуздар, бир нерсе да ачылган жок. кайсы жерде? Кайсы жерде ачыш керек эле өзүндай? Бул жактын арты деле ачылган жок, бул жакта эле турат. И артында Имаго деле ордунда турат, Гүл базар деле ордунда турат, Компаньон деле ордунда турат. Ортасына очinglar dedi. Жок, орто ишенбесеңиздер өзүңүздөр чыгып видео менен тартыңыздар. Бир жерде да ачык жер жок. Эми Yo'q, ochiq yer yo'q. Orqasida masalan odam yurib, ачылды деп атасыз. Камера менен эле чыгып айланып көрүңүздөр. Биз жалган айткан болсок, камера менен чыгып айланып көрүңүздөр. Кайсы жерде ачык жер бар экен? pожарный xod Даже пожарный эмес, адам батпайт аке. Мынаны караңыз эле. Жүрүңүз, келиңиз, караңыз. Адам да батпайт. Чын бардын култап койгонсуңар. Бул жерде да ход бар беле. Вот именно биздин домго кире турган жер ушинтип жаап салып атпайбы? Эч жерден кире турган жок жок. Аке, түшүнсөңүздөр да, мына подъездде 3 квартира бар. 3 квартиранын 2 квартирасынын айнеги домдун алдын карайт. Бир квартирасынын айнеги артты карайт. Ошондо бир подъездде 5 квартиранын айнеги артты карайт. Түшүндүңүзбү? Мына жакты карайт. Алардын үйүндө пожар боло турган болсо, бир подъездде, эми бул жерде 4 подъезддик артты карап атпайбы? Эми ал жакта пожар боло турган болсо, кантип кирет? Бул биринчи вопрос. Экинчи вопрос. Монтип бардын решеткалап алганбы? Эч ким унасы менен да кире албайт, балдар да ойной албайт. Полный ограждение көрүп атасыз го. Же ишке чыгып отура албайбыз. Азыр бул жер, мындан нары өткөндө
Жок, буну көрдүм. Буну айтсаңыздар, бул жакта домдун арты деген болуш керек да, ачык болуш керек да. А буну ар ким өзү култап алган. И ар ким өзүнүн эмесине, айнегенин тушуна үй салып алган. Даже эме мындай эмелер да. Бул ошол үйдү Шукурат аке салып атабы ошону? Мына аке салып алган. Мына ызылдап аткан аке. 2 этаж үй салып алган. Бунун артына деген. Чыгдан менен Алатоонун артынын ортосуна ушул аке үй салып Ошол алган. үчүн кыйкырып атыптыр. Сен келип сен баштадың деп атпайбы? Көрүш керек. Менде эмес калды. Мына басымда. Азыр Шукурат аке 1 минут да сизден, мына 1 минут. Азыр бул жерден азыр биз негизи адамдар өтчү жол деп атат да. Жок, мындай жол жок бу жерде. Yok, bütün uyarda pol zaniyalar verdi. Yaga zdaniya yol yok. Yol yok mu? Эми мен угуп тургула. Жол жок деп атасыңар, токтоң эми. Жол жок деп атасыңар. Мына неме жашайт а бу жерде. Эң жаман көргөн коңушуңар ушул Назгүл жашайт экен. Бунун да үйү бар да, туурабы? Кокустан бир буюму түшүп кетсе, ал өтө албай берди. Нар жак жок, жабык. Мына жерден өтө албай. Жок, силер култап ал. Бер ачык туруш керек. Yol açık. Азыр ачык туруш керек эле култандык да. Yok yani bunun masalan bunlar. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, келсеңиздер. Мынакей. Мынау күлүштү култап коюшкан да. Hazır yol açık. Arkadaşlar geledi ama şu yaga çıkardı. İnar belbiyi de inar. Arkadaşlar geledi ama bu yaga problem Bunun arkasında sizin... Ya peş geliyor. Arkadaşlar gel. Una belmindi. Geçiriz. Bunun arkasında sizin uyuңуз барбы жокпу? Ben uyum var. O Жок, мына жакта барбы? Аркасында ошо домдун аркасында. бар, uyum бар. Барбы? Канча комната бар? ben Torkomalar bir de 6 tıkıldım ben. 2 этаж, 1 этаж? Yok birinci, ikinci. Жок, мына домдун артында дейм. Аден мына ошол үйүңүз барбы? Yok, uyağı yok. Мынандай үйүңүз жокпу? Aldıngi zaniyalarda nima qilib bergan? Masalan, oldingi bu yerda domda oldini masalan nima qilib bergan? O'sha ishkerlarga bergan. Ashular ishkerlar mana masalan To'xtorboyev davrida ham nima bo'ldi? Mana kerak joyini snos qilishdi, trotuarga, zeleniy zonaga, nima qilib o'zlari keyin o'zini yonidan jasab, o'zini yonidan nima qilib, hozir zeleniy zona ham bor, trotuar ham bor, velodorожка ham bor, hamma yoqda qilib. Shular bormi? Hamma yoq bor. Жок, ошону сиз азыр ошол сөзүңүзгө жооп бересизби, что ошону ишкерлер өздөрү кылды. İşkerler özü jonidan qildi. Yo'q, o'zini zdaniyasini buzib. Ошондо мэрия иштерсе болбадыбы? Meri aytdi, "Mana buzib boshqa qilasan" dedi. Meri aqcha bergan yo'q. Акча каяка кетти? Aqcha bilmadim, aqcha bizga bergan yo'q. Bir so'm ham u masalan Ha, sizler canınızdan mı kıldınızlar? Özünüz çöntöңүз. cho'ntagimizdan qildik, o'zimiz cho'ntagimiz. Qancha ketdi ham o'sha sekret bo'ldi. Endi men jiyanim bor mana Alato kafesida. Примерно qancha ketdi? Oldini 6 metr ichkariga kirasan dedi. Где-то $15.000 aqcha ketdi. Sizdenchi? Yo'q, mendan ketgan emas, jiyanimdan ketdi. O'sha. Sizdin yo'lning bo'yida zdaniyаңыз жок? Yo'q, men u yerda zdaniyam yo'q. Yo'lni bo'yida yo'q. Значит, мэриядагылар неме бюджетке акча бөлүндү. Bizga Ошолорду bir so'm masalan jiyanimga ham bir so'm aqcha bergan yo'q. Bir so'm bular masalan ishkerlar hech kim bir so'm aqcha olgan yo'q. Hamma snosni o'zini cho'ntagidan o'zini masalan nima qilib qildi. Hech kim aqcha bergan yo'q. Mana masalan o'sha ishkerlarni men hammasini chaqiram. O'sha ishkerlar hammasi keladi. Ko'rasiz, shu yerda bor ular ishkerlar, ashlardan so'raysiz. Акча беришкен эмес. Значит, Токтурбаев вакытында бер болгон. Анда мэриядан 1 сом пул кетпей силерден кылдырыптыр да, телевизордон бул мэриянын эмесинен bizden 1 сом nima qilib bergan. Бюджетинен ушуларды жолдорду оңдоп, зеленый зона кылып атабыз, тротуар кылып атабыз дегендер анда силердин акчаңарга, ишкерлердин акчасына болуп тур да. О, айтып атпай ошол. Сынос nimani бүтүн mana shu сынос nimalarni бүтүн nimalarni o'zinglar qayra qilasizlar, o'zinglar qayra nima qilasizlar deb turib bergan. Mana polni o'shalarni nima qilib o'zlari qilishdi. Bu yerде жол деп атпайбы? Bu yerде жол жок. Жол мынакей мынау Сабиров беле. Сабировдун мына турган дарбаза садиктин жолу турат го. Ген план боюнча ошол жерде бар эле. Мен ошону айтып бериңиз. Баетовдун убагында ген планды мен көргөнмүн. Анан кийин булар акчалуу экен. Акча берип коет экен. Ал убакта мен өмүр бою гос жумушта иштеп жүрүп пенсияга чыктым азырчы. Анан кийин булар ошентет экен, азыр деле бербей атышпайбы? Анан бул жактан домком деп атат, ошо домком ким экен сен аттарын айтып тактасаң, ошолорду берсе мына ак ниет бузулуш керек жарымы магазин. А кийин келип Тажикан деле салып алды, эч ким эчтеке деген жок, глобусту. Аныкынан кетиш керек 1 метр, 2 метр. Мына магазин кетиш керек жарымысы. келгенде де. Ооба. Ол жакты. Мына могу жерде по проекту өзү мен ал өкмөткө заявление жазгам Маназат ага.
Могу жер бар го. Ошол жерде олуптур Тимур. Айтыр. Могу жерде ачылыш керек. Ал жерде азыр доверенность менен бир аял иштейт, кыргыз аял. Давран Сабиров качып жүрөт. Ош окуясынын эң чоң өкүлү. Бардыгы өкмөткө түш керек. Бизге мусор таштайт, ошону сен каалагандай мен деле каалайм. Могу жерде баса албайсың. Биздин айыл өкмөт сону иштеп атат, балам. Менин заявление жазгам, Тимур. Мен заявление жазгам, могу жердечи 5 сантиметрге чейин сүрөшкөм. Усаң Тимур, эми келдиң. Сүйлөшүп, немесине чейин бүтүргөнбүз. Бирок оны олар эч ачпай жатат. Алдыга дан салып атат. Кудай кааласа барды сиңлерим жакшы болот. Ошол жерден токтом менен ушул жерди ачабыз. Ачып тушуга мусоркана болот. Жол болот. Бардыгы закон менен болот. Сквозной болот. Сквозной болот. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз мына жанагы аркадан кирген жерден бул жака кирдик. Азыр биз эми мынанын артынан, домдун артына кириш үчүн ушул дарбазадан кирет экенбиз. Азыр бул дарбазадан киргенде кайсыл жак менен киребиз? Mana maşadan kirab. Benim kvartiramda pazar bo'lgan. Maşadan kirib o'chirgan. Mana maşadan kirib. Жок, неме, пожарный азыр ушул мен кирген жерден киреби? Да, maşadan kirgan. Бул машина кантип кирет бул жерге? Машина кантип кирет? Monondan kirgan. Жок, мына дарбазадан киреби дейм. Onu katta darbazadan. Көрсөтсөң шайнектен ушул жерден кирет экен пожарный. Неге? Бул жактын күлүчү жокпу? Шукурат экен. Шукурат экен. Күлүчү бар бул жактын. Бул жер кимге караштуу анан бул жер? Азыр мындай болуп атат да. Мынакей. Бунун арты мындай экен да. Бунун арты ушундай экен, анан бул жак ачылбайт дейт, азыр күлүч жок дейт. Эми цыгандар отурат. Буларды немеге алган арендага. Азыр бул жердин күлүчү кимде өзү негизи? Негизи кире албайбыз. Көрдүңүзбү? Пожарный фотосу? Пожарный фото. Пожарный жерден кирет. Эжеке, бул жер неме? Бул жердин күлүчү кимде болушу мүмкүн? Эч кимде жок. Бул ошол баягы пакистанец Васим дегендики өзү. Биз билишибизче күлүч ошолордо болот да, башка бизде жок. Биздин бузулуп атканыбыз ушул да. Жыргалыкка көрдүңүзбү? Ушул жерден бузулуп атабыз. Ачып койгула деп атабыз жолубузду. Жол жок да. Мусорду ташып. Башка эле домдордон кирип жүрөбүз да. Ошондой эң турат. Ой, бардак. Анан урматтуу көрүүчүлөр, азыр мына баягы арканын үстүнөн жаракай кеткен дейт. Азыр арканын үстүнөн кандай жаракай кеткен? Ошол боюнча айтып койсоңуз жакшы болот эле. Бул жакта арка не положено экен, өзү негизинен арка не положено экен, бул жактан арканын үстүнөн жаракай кеткен үчүн мындай эме коюп коюптур да, потолок кылып коюптур. Бул жакта да жаракай кеткен жер бар болчу, бирок аны алып салды. Бир пролет ошондой болчу. Бир пролет биз аны сүрөткө тартып да эме кылганбыз. Анан ал жараканы да мындай болуп полностью жаракай кеткен, бир пролетту полный алып салды. Сизге жана түшүндүрүп айттык го, бул жактан эч нерсе бузулган жок депчи. Чындыгында бул жактан эч нерсе бузулган жок да. Бул жакта Имаго өзүнүн ордунда турат, Компаньон өзүнүн ордунда турат. Мына жакта Ала Тоо болчу, азыр чыгдан болуп калды. Гүл базар өзүнүн ордунда турат. Ушуларды негизинен ушулар алынса биздин домдун арты ачылат да. Болуп түшүндүк. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, бул жердеги жашоочулардын айтуусу боюнча ушул жерден, мына жерден жол ачык болуш керек экен. Бул жерден пожарный машина кириш керек, анан бул жерде мынандай центральный жолдон келип туруп эле бул жака бурулат экен да. Ошол анан мыналарды дагы баарын ушул мыйзамсыз деп азыркы учурда айтып аткан убактары бул жердин жашоочуларынын.